Рахмат. Бақтыбек Сағындықович, мына азыркы мыйзам эмес. Жанагы сиз айтып аткан 80ден ашуун депутат, ушул мыйзам эмес. Алар башка мыйзамга кол койгон болсо, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Мен сизге азыр далилдеп берсем. Бул мыйзамга кол койгон эмес 80 депутат. Ал башка мыйзамга кол койгон. Мыйзамдын аталышы дагы башка. Эгерде ошондой далилденсе, сиз жоопкерчиликти кандай аласыз? Рахмат, Жанарбек Кубанычбекович. Сурооңуз жакшы, эми 80 кишини колун коюп алып, башка мыйзамга десе мен эмне дей алам? Жогорку кеңештин депутаты болуп атса, өзүнүн колунан башын тартып атса, мен ойлодум эле ушул жерде отурган депутаттарыбыз баарыбыз баш мыйзамы конституция площадка ачылып иштеп атат деп, ошол жерге барып сунуштарды берген ордуна мына мен силер менен чогуу жоопкерчиликтен качкан жокмун эчкенен. Жоопкерчиликтен эмче биз коркобуз? Мамлекетибизди башкарган президентибиз жоопкерчиликти алам деп өзү айтып отурса, бергенден эмне коркуп атабыз? Баш ийип эле келбедикпи? Президент эчтекеге жооп бербей, өкмөт баарына жооп берип, ортосунда жогорку кеңеш кыпчылык. Бүгүн ачык айкын жанатан бери айтып отурам, 3 айдан бери эшик ачык болду, телевидение, журналисттер болду, НПОлор. Ошол жерге басып барып сунуштарыңарды бербейсиңерби? Эл өкүлү болсоңор. Регионго барып түшүндүргүлө деп өзүңөр басып бербай элди күнөө кылып атасыңар. Мен дагы айтат элем, бул менин эрким менен бул жерде отурган жокмун, элдин талабы болуп атат. Элдин талабын аткаралы деп, үмүтүн аткаралы деп. Кандай болот? Анан коркута берген болбойт да. Революция болсо келет дагы революция алар дагы. Бак Сагындыч, суроого жооп бересизби? Мен айтпадым, чогулткула 80 айтсын, меники эмес деп. Менин колум эмес деп. А мен 80 кишиге жооп бере албайм. Мына бул жерде менден башка киши жооп бербей атат. Кошо иштешкенбиз. Конституциялык кеңешмеге чогуу отурган жаныбызда. Эми кеңешмеге басып барсаңар болот деп айтып атпайсызбы? Ар бир бийликтин демилгесин колдоп басып бере бергенге анча-мынча намыс дагы керек да. Андай баарынын эле колунан келе бербейт. Баш мыйзам да, урматтуу. Баш мыйзам деп атпайсызбы? Жанарбек. Мына 2016-жылы дал ушул парламент Атамбаев демилгелеген баш мыйзамды дагы колдоп бергенбиз да. Айтып атпайсыңарбы азыр элибиздин 80% колдоп берди президенттик башкарууну. Ошол убакта бийлик алып чыкканда анда дагы 80% колдоп берген да элибиз. Акимдер, губернаторлор, мэрлер бардыгы иштейт да, бийлик иштесе 80% бул дагы өтөт. Мурда дагы өткөн. Мына ушул парламент 6 премьерди алмаштырдык, баары мактадыңар ушул жерден. 3-чү президент менен иштешип атабыз. 2 жолу баш мыйзамды алмашып атабыз. Эми акыры таркалып кетерибиздин алдында кичине намыска келсек болот эле да. Өтө чоң мыйзам бузуу менен өтүп атат. Экинчи суроом. 67-чи берени 2-чи пунктты караңыз. Бир эле адам 2 мөөнөттөн ашык президент болуп шайлана албайт деп турат. Жооп бериңиз, ошондо азыркы президент Садыр Жапаров кайра 2-чи мөөнөткө шайлоого барса, 2032 жылга чейин президент болобу же 2037 жылга чейин президент болобу? 5 жылдан болот. Азыркы баш мыйзам боюнча 6 жыл болот. Ошо биринчи суроогун 5 жыл деп санаса болот. Азыркы конституция киреби кирбейби? 2037 жылга чейин президент болобу же? Мен жооп бербедим, 5 жылдан болот. Канча жолу? Жазылып атпайбы? Ушул конституцияга киреби дейм? Же кийин баш мыйзам жаңы кабыл алынгандан кийин кайрадан 2 мөөнөт болобу дейм? Мен сизди түшүнүп атам. Сиз ойлоп атасыз, азыркы конституция менен иштеп атат, бүгүнкү конституция менен 6 жыл болуп, анан дагы 5 жылдан 2 жолу 16 жыл болот деп. Ошондойбу? Андай болбойт, 5 жылдан. 5 эмес, биринчиси 6 жыл болот. Экинчиси 11 жыл. Анда азыркы президентти биз мөөнөтүн эгерде 2-чи мөөнөткө барам десе, 2032 жылга чейин узартып берет экенбиз да ушул парламент. Туурабы? Кыргыз элине чоң жакшылык кылып атсыңар анда силер. Жанарбек Кубанович, мен жооп бердим сизге. 10 секунд. Атамбаев убагында өкмөттүн полномочиясын күчөттүк, баарыбыз колдоп бердик. Эми президенттикти эртең хандык башкаруу десек, хандыкты колдоп берсек, шактык башкаруу десек, шактыкты колдоп берсек, мындай коомчулукка уят болуп бүттүк, урматтуу депутаттар. Ойгон дагы мындан баарыбыз баш тарталы.
Акыркы жолу бир адилеттүү, биз эмне элдин Урматтуу Жанар Канычевич, Конституцияда жазылган жанакы кээбирлер эми балким окубагандыр. Мына окуп чыккан толук кандуу түшүнгөндө ал жерде жазылып турат. Азыркы шайланган президенттин мөөнөтү жаңы конституция боюнча биринчи мөөнөтү болуп саналат деп. Ошондуктан урматтуу коллегалар, ошол мындай маанисин түшүнүп алып туруп анан суроолорду берсек туура болот эле да. Анан экинчиден дагы деле ошо конституция боюнча суроолорду берип атабыз да. Бул мыйзамга, референдум мыйзамына тиркеме катары кетет. Ал эми конституциянын долбоорун конституциялык кеңешме иштеп чыккан. Бүгүн биз референдум жөнүндө мыйзам долбоорун карап атабыз. Талант Турдумович, биринчи сөзүңүздү айттыңыз, сиз өзүңүз сүйлөп атып, эми сиз демилгечи катары туура түшүнөм. Демилгечи катары жоопту берсеңиз болот. Бирок сиз ошол эле убакта баарыбызга бирдей караган, сиз баарыбыздын төрагабысыз. Сиз бирдей калыс карашыңыз керек. Ошондуктан жана биринчи сөзүңүздү айттыңыз, ошого түшүндүрмө берип өтсөңүз, сындаганыңар туура эмес деген сөздү айттыңыз да. Эмнени сындаганыбыз туура эмес, ошого дагы түшүндүрмө берсеңиз. Экинчиден сиз жанагы чектен чыкпагыла дедиңиз. Референдум боюнча гана сүйлөшөлү деп. Биз Конституциянын мына жаңы долбоорун алдыбызга андай эмне үчүн таштадыңар? Биз ушуну талкуулашыбыз керек да. Биз бензиндин кымбаттап атканын, жарандык коомго куугунтукту, анан башка эмнени талкуулайлы? Бул баш мыйзамды талкуулашыбыз керек да. Анда эгерде ойлорубузду укпайбыз, таптакыр эле десеңер, анда өткөрүп койгула. Ансыз деле биз сунуштарды бере албайт экенбиз азыр. Жогорку кеңештин аппаратына каттоон өткөндөн кийин биз азыр кандай сунуш берсек дагы өтпөйт экен. Ошондуктан урматтуу депутаттар, калыс бололу. Мен билем, бул жерде ашып кетсе 10 депутат каршы чыгат. 110 депутат колдоп берет. Өтөт бул. Референдум дагы өтөт. Мурда кандай өтүп келсе, Аскар Акаев, Бакиевдин убагынан бери келаткан 80% элди колдоп берди деп өтөт ал делечи. Бирок жок дегенде ушул парламентте талкуулайлы да. Дагы бир демилгечи менин кесиптешим Токтошев командировкада жүрөт. Ал да колун чакырып алган. Колун чакырып алгандан кийин демек бул конституциялык күчкө ээ эмес. 80 добуш жок. Биз юридикалык туура эмес документти карап атабыз. Биринчи 80 добуш жок. Экинчи Конституциялык палатанын корутундусу жок. Үчүнчү Конституциялык кеңешменин статусу жөнүндө документ жок. Төртүнчү Конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун статусу жогорку кеңештин статусунан жогору деген документ жок. Демек бул юридикалык жагынан туура эмес. Кыргыз тилиндеги чалагайым өтө сабатсыз жазылганын айтып бердим. Көлөмүн жөн айтайын. Латвиянын конституциясы 10 бет, Кыргызстандын бул конституциясы 33 бет. Мисалы үчүн Илимдер академиясын жазып салыптыр. Анда жазуучулар союзун жазалы, анда Олимпийский комитетти жазалы. Бул конституция менен уят болобуз. Урматтуу төрага, сиз демилге кылып, конституция элди консолидацияга, компромисске алып келиш керек. Ал так, анык, талашсыз болуш керек. Залда азыр 12 депутат сүйлөдү, 10-у каршы. Сиз фракциянын лидерлери менен өзүңүз демилге кылып, сабаттуу, шашпай, легитимдүү президент бар. Президенттик башкарууну тандады. Бирок анда жолу бар да. Түндүк Кореяда президенттик, Түштүк Кореяда президенттик. Кайсынысын тандадык? Түштүк Кореяда сот менен парламент президентке импичмент кылды. Түндүк Кореяда чоң атасы башкарып атат, атасы башкарды, небересі башкарып атат, чөбөрөсү башкарып атат. Президенттик башкаруунун да модельдери бар да. Ошон үчүн биз бул чатакты ырбатпай, мындай жол менен кабыл алынсак, эртең эле кайра экинчи чатак чыгат. Шашпай, сабаттуу, консенсус менен бүт саясий күчтөрдү катыштырып, балким жаңы конституциялык кеңешме түшүп, ишти улантпайлы, сиз тайм-аут албайсызбы, президент менен сүйлөшпөйсүзбү? Тийиштүү фракциянын лидерлери менен, аксакал депутаттар менен консультация кылып көрүп атасыз. 12 депутаттын 10-у каршы. Анын 5-6 колу жараксыз чыкты. 2 депутат чакыртып алды. Күмөн саноо менен таза конституция жасалынбайт. Чатак жол менен конституция кабыл алынбайт. Мыйзам бузуу менен конституция кабыл алынбайт. Рахмат. Талаштан тастык жаралат дейт, бирок алагүштү атынан аташ керек. Азыркы конституциянын авторлору ким, айтып коюңуздарчы. Ээси ким, мээси ким? Жөбүрөйбү?
Урматтуу Рускелди Чыныбекович, жана мен башында маалымат бербедимби? Жо, мен сиздин маалыматыңызды түшүнгөн жокмун. Мына документтерде бир дагы депутаттын колу жок. Эми аппаратка биз бааны айттык эле. Берсеңер, аппарат барбы? Урматтуу коллегалар, таблода илим турат, таблодан карасаңыздар болот. Талант Турдумаматович, таблодо бир дагы депутаттын фамилиясы. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары деп. Аппарат. Илим турабы? Илим турат, карап коюңуздар. Анда илинип турган документ, сопроводительный документ илинип турат. 1 мартта кириптир. Анан 1 мартта кирген документте Акматов алмас. Көрсөтүп коюңуздар. Ачып көрсөтүп койгула. Талант Турдумаматович, 1 документте 65 депутаттын колу турат. Анан айтып коюңуздарчы, Акматов алмас. Кечели жер көрдүк го, ал кантип кол койду? Өлүп калган кишини кантип кол койдуңар? 1 мартта ал кантип кол койду? Дүйнө салып кетти го. Кубанычбек Жумалиев түрмөдө жатырга кантип кол койду? Мына карачы документ. Мына 1 таблодо, монитордо документ. Рускелди Чыныбекович, сиз Мына мен документ айтып атам. юридикалык мындай жол жобосу бар өзүнүнчө. Демилге кылганда. Жок, 1 мартта кирип атат. Анда 65 депутат болуп атат. 80 жок берди. 65 эмес, ошол турат ошол жерде илин. Мен санап атам. Талант Турдумаматович карап койсоңуз. Аппаратыңызга санап чыгыңызчы. Аппарат көрсөтүп койгула. Документ биз мындайда капка шибеген салып алып келдиңер да. Референдум жөнүндө мыйзам деп турсуздар, баш мыйзамды киргизип атасыңар. Алдыбагыла. Бөрүбашевдин колу менен кирди мына. Инструкциясы менен кирди мына. Инструкция менен конституцияны кабыл албайт. Конституция менен конструкциянын айырмасы бар. Конструкция бир эле киши, конструктор. Конституция 1000 киши болуп атат. Анан Бөрүбашев менен киргизип, жогорку кеңешке комитеттен чыкканда бир дагы депутаттын фамилиясы жок кирди. 80 депутаттын фамилиясы жок. Мурдагы демилгелерге 80 депутат демилген мыйзам башка, азыркы кирген мыйзам башка болуп атат. Ошон үчүн бирөөдүн унчу калбай отурат. Мына Талант Турдумаматович, сиздин өзүңүздүн 20-ноябрда жарлыгыңызды окуп коюңуз. Сиздин жарлыгыңыздын 2 пунктунда жазылып турат. Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоору деп. А бул жакка кирип аткан кайсы? Референдумдун жайында жөнүндө. Аталыш эки башка. Демек, эртең но депутаттар секирет. Мен ал мыйзамга кол койгон эмес, мына мен колум көргөзчү депчи. Өтпөйт бул. Анан жөн эле ушул жерде жанагы докем айткандай көтөн зордукка сала бербегиле да. Өкүм зордукка да. Оюңузду бүтүрүп алыңыз 10 секунд. Элдин талабы да атпайсыңар. Элдин талабы жок, элдин аттан бир кайрылууду киргизгилечи кана көрөйүн. Элдин талабы курултай болчу, курултайды киргизген жоксуңар. Элди дагы кидайт еттиңер. Чын-чынына келгенде. Бизди дагы кидайт этип атасыңар.